Саламатсыңарбы? 5-классынын окуучулары. Силер менен азыр кыргыз адабият сабагы. Силер менен мен Эсенали кызы Элизада. Бүгүнкү сабакта кайталоо сабагы болмокчу балдар. Өтүлгөн темалар боюнча кыскача түшүнүк берүүнү чечтим. Эсиңерде болсо, биздин биринчи темабыз кыргыз озеки чыгармачылыгы деген тема болгон. Деги эле кыргыз озеки чыгармачылыгынын 3 топко бөлүп алганбыз. Алар эпикалык, лирикалык жана ошондой эле дидактикалык кылып 3 топко бөлүп алганбыз. Деги эле эпикалык топко жомоктор жана жомоктор кирет деп айтканбыз. Көлөмдүү, чоң окуяларды камтыган чыгармаларды жомоктор деп атаганбыз. Ал эми жомоктор деп көлөмү чакан, анан адамдар ой кыялынан жаралган, мындайча бизче айтканыбызда фантастикалык чыгармаларды жомоктор деп айтат экенбиз балдар. Бизге китебибизде кийинки чыгарма жомоктордон акылдуу кыз деген жомокту берген. Эсиңерде болсо, бул жомокто башкы каарман Сарыбай деген хан болгон. Ал көп жыл хан болгондуктан бир күн элине жарыя салат: менин артыман кала турган хан болчу эч ким жок деп. Мен өлгөндөн кийин акшум карым кимге консо ошону хан кылып шайлагыла деп башталган жомок, эгер эсиңерде болсо балдар. Андан кийинки биз окуган чыгарма балдар, бул Аялдын акылы деген чыгарма болгон. Аялдын акылында дал ошол эле жомоктун уландысы койчу бала хан болуп шайланып, кийин үйлөнөрдө кыз келиндерге өзүнүн 3 табышмагын айтат. Ошону кайсы кыз келин тапса, ошого үйлөнөрүн айтат. Андан кийинки чыгарма жөнүндө айтып кете турган болсом, бул бала өзүнүн шаарын кантип сактап калды деген чыгарма бул. Бул жерде Алике деген хан болот. Бул каардуу аябай. Ушул хан коңшу өлкөнү басып алат, эсиңерде болсо. Анан эл андан кечирим сурап, багынып берүүсүн айтыш үчүн бир жаш баланы жиберет. Ошол жөнүндөгү жомок. Андан кийинки эң акыркы темабыз булар табышмактар болгон. Табышмактар кара сөз түрүндө же ыр түрүндө болот. Алар адамдын ой жүгүртүүсүн, тапкычтыгын өстүрөт экен. Азыркы учурда табышмактын өтө көптөгөн түрлөрү чыккан. Алар жөнүндө айтып кетсем, кроссворд, башкатырма, арифметикалык, сүрөттүү жана шахматтык табышмактар болуп түрлөрү бар. Балдар, деги эле табышмактар суроо иретинде айтылып, ошол суроого жооп талап кылынат. Мына ушуну менен менин бүгүнкү кайталоо сабагым аягына чыкты.